мына ошондой иш-чараларды окутуп үйрөтүп алсак, эртеңки күнү бала чакабыз бизден коркконунан эмес, Алла Тааланын алдындагы мойнуна жүктөлгөн, Алла Тааланын алдында мойну, мындайча айтканда Алла Тааланын алдында күнөөлүү болуп калбайын, ахиретке барганда жүзүм карайып калбасын. Кой өзүмдүн функциямды, өзүмдүн милдетимди так даана аткарайын деп эмне кылат экен, умтулат экен. Анан кичине айлана чөйрөнүндө мында ой жүгүртүп коюп, мынау деген алма болот, мынау деген жөнөкөй кара тал болот. Бул бизге кызмат кылат. Анан сүйлөр сөздү үйрөтүп, ушундай өзүн дагы таанытып, айлана чөйрөндө таанытып, өзүн алып жүрүүсүн дагы таанытып койбосок, кечеги кимдир бирөөлөрдө окшоп паникага түшкөн, ополоң тополоңго түшкөн, паникатыр, тополоңчу деген атка конуп алат экенбиз. Мына жоолук маселеси алда качан эле чечилген болчу өзү. Ошо жоолук салынган эжекелерибиз өзүнүн укугуна тиешелүү мыйзамдарды өздөштүрүп алып үйрөнгөн эмес. Анан кайра келип алып, мени жардам берип койгулачы, мени минтип атат, тигинтип атат деп отура берет. Биз Токтогул районунда 6 жыл имам болгонбуз. 100 000 калк, 96 000 калкы бар. Эми Алла Таала Куранда айтат: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Эгерде бир нерсени билбесең, билбеген нерсеңдин билгендеринен сурап ал дейт. Кайсы нерсени билбейсиз? Ошол нерсени мыкты билген адамдардан сурап ал деген аят бул. Атайын юристтерден барып сурап алыш керек акыры. Ушу жоолук маселеси мыйзамда каралганбы деп сураса эле алар 5 намаз окуган юристтер, прокурорлор, соттор азыр Кудайга шүгүр азыр. Ар бир районда, ар бир областта бар. Жайнап атат. Ошол жерде 215, 214 статьяларда даана таптак көрсөтүп койгон. Тутунган динине, каада салтына, бүт бардыгына мамлекет коргоп бергенге кепилдигин алган, мойнуна илип алган, жүктөлгөн деп. Жана билим берүү министрлигинин атынан тараптан болбосо. Ушул эрежелер эмне болгон? Жүктөлгөн. Ар бир окуу жайдын директорунан башта ар бир мугалими окуучуларга илим билимин татыктуу алып кетиш үчүн шарт түзүп бергенге милдеттүү деп. Макуланда прокуратура аркылуу, сот аркылуу сүйлөшүп алганда десеңиз эле тык токтойт. Кайсы мугалим болбосун. Экинчиден ал мугалимдер капыр эмес. Бай союздун таасири болду, бир аз түшүнбөстүк болуп атат кээде. Булар да айтып атат, силер да бизди түшүнгүлө, биз да силерди түшүнөлү. Единый форма деген кандай? Бирдиктүү форма. Асты кара болсун, үстү ак болсун деген эле сөз. Кара юбкасын кийсин, үстүнөн костюм кийсин, уяттуу жер жабылсын. Шымын кийиптир, үстүнөн аппак жоолукту салып алып келе берсин, биз эмне дейбиз, жакшы окуп атса, жүрүш турушун адебин сактап атса деп. Алар деле айтат. Анан келип атып чыбырлакай чарала чурала жоолуктар салынып атпайбы бизкилер дагы. Анан алыстан көзгө урунат экен. Баягы 2-3 баланы төрөп койгон келиндерди болуп көрүнүп калат экен анан. Ошого бирдиктүү формал аппак жоолукту салынсын, чыкайып туруп. Зыңкыйып, астын кийинип алсын. Негизги хижаб деген терминди таштап эле коюңуздарчы, жоолук деп эле айтыңыздар. Жоолукчан, анан жоолукчан эмес деп. Коркуп кетип атат хижаб деген бул жаап салган нерсе турбайбы деп корко берет мынтип эле. Жоолук деп эле коюңуздар. Эң оңой жолу. Жоолукчан барабы же жоолукчан барбайбы? Мында жеңил болот. Анан атабыздан бери сиңип келген термин бул. Ошо бети ачык болот, колдор ачык болот. Бүттү калган жагы жабык болот. Чыкып юбканы кийсин, ылжанан үтүктөлмө, жакшы сапаттуу шымын кийип алсын. Маселе жок, бүт чечилет, оңой болот. Жок, кереги жок, давай. Тынч эле бололучу дейт. Ынтымакка келели, андан көрө сабагын окусун деп. Мынакей 2015-жылда дагы кайталоо иретинде дагы мыйзамдар чыккан. Ошондуктан тополоңго алынып, аларды такыр эле жемелеп, мыналар эмне деп атат, мына дөрүгөндөр деп кээ атың чыкпаса жер өрттө болуп эле аябай тополоң тозукту күчөтүп жүргендер да күчөдү азырчы. Көбөйдү, кереги жок анын. Анткени эмне деген сөз бар? Ал фитнатун наиматун
Fitna уктап жатат. Ла'натуллахи ман айқадаха. Ким аны ойготкон болсо, Алла Таала ага каргышы болсун деген. Жеңил жана грамотно чечип кое турган жерди тополоң тозук менен чечип рахат алгандар бар. Не кереги бар? Мыйзамбы? Мыйзам менен сүйлөшүп коюш керек акырын. Секин. Куранда айткан кыра кол кыла деп. Кыра кол кыла. Курандагы аят бул. Дин душмандарын силер сөкпөгүлө, алар силерди сөгөм деп мени сөгүп албасын дейт. Курандагы аят бул. Шариатка андан өтө каршы сүйлөшүнө биз себеп болуп калбайлы. Анткени ошо каршы чыгып аткан сыяктуу көрүнүп аткан эжекелерибиз, агайларыбыз келин алса, молдокени чыгарып, чыкырып, никесин кыйдырат. Атасы өтүп кетсе, бизди чыкырып алып не кылат? Жаназасын окуттурат. Ана эмнеге бөлүнө беребиз? Ошондуктан бүт нерсени так даана өздөштүрүп алсак эле, Кудайым буйруса, жеңил бүтөт, оңой бүтөт. Андан көрөк ачка калган жетимдесилерге кандай кылалы? Ошо мектептин жанына женский туалет, мужской туалетте кантип салып берейин деп мына урунуп баш керек да, мына мен салып берейин. Кантип салып берейин, айтыңызчы деп. Анан балдарды анан бирге окутат келсиңер, анан кыздарды бирге окутат келсиңер, тополоң кылып. Эмне керек? Даратканасын оңдоп береличи биринчи болуп. Анан чечилет акырын-акырын. Секе кирип бара бериш керек. Мынакей дараткана үшүбөсүн кышкын. Мына кол салып берели. Кыздарга женский туалетте мына ана биз салып берейинчи, мына мен салып берейин деп жулунуп барсак эмне болот экен? Керемет болот экен да. Ошого имам Шафи айткан: кандай гана адам менен талашып тартышпайын жеңдим, бир гана саватсыз караң адамдарды жеңе албай койдум деген. Жеңдим дегенде максат саваттууларды жеңе алдым, саватсыз адамдарды эч жеңе албай койдум дейт. Кечиресиздер, ушу темабыздан бир аз чыгып баруушуга түшкөнгө туура келди. Az YouTube'тун баарын каптап кетпедиби? Интернеттин баарын. Жоолук чечилген. Алда качан. Болгон ошол мыйзамын жоолукту коргогон, биздин кыздарыбыздын жоолугун коргогон. Мыйзамдарды терең өздөштүрө албагандыктан өзүбүздүн башыбызга өзү муш болуп атат. Өзүбүздүн бутубузга өзү чалынып атабыз да. Мындай чыкканда. Биздин бутубузга эч ким түшөгөн жок. Өзүбүздүн бутубузга өзү түшүп алып атабыз. Жеңил.